Менин эң сүйүктүү рубрикаларымдын бири бул Талпайтпа. таңкы көнүгүүлөр десем болот. Ал эми бүгүн таңкы көнүгүүлөрдү туура жасоону көрсөтүп берүү үчүн биздин ажырлуу айым Айс келип калган учуру. Саламатсызбы Кутман, таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Намасте. Мындай намасте. Сен кандайдан кылып койдуң? Момдайдан кетти го меники. Адаттагыдай эле балким. Адаттагыдай эле дем алуудан баштайлы, капалап кати дем алуусу. Бүгүн деген ичибизди дем чыгарганда жакшылап кысабыз дагы, бирок адаттагыдай мурдубуз менен дем албайбыз дагы. Тескеринче, кандай десем, үн чыгарабыз. Оз менен, Оз менен үн чыгарабыз. Ха тамгасы менен кандай десем, муун айтат экенбиз дагы. Ха деп коебуз. Анан хого өтөбүз. 10 жолу ха, 10 жолу хо. Анткени деген өпкөнүн ар бир тармагына жеткенге чейин, катмарына чейин жеткенге бул көнүгүү жакшы жардам берет экен. Анан кээ бирөө мурдубуздун таноолорубуз менен иштете албай атабыз, түшүнбөй атабыз дегенге бул бирден бир жардам да. Кеттик. Ха дегенде ичибизди тартабыз дагы, анан хого өтөлү. Хо. Азыркы темага байланыштуу экен ооба да. Демди кысабыз. Тамак курап кетет экен. Жакшылап дем алабыз дагы. Мурдусун таноолорубуз менен эми адаттагыдай эле иштесек болот экен. Анткени деген ичибиз көнүп калды. Бул кыймыл аракет мээге жакшы сиңип, алгоритм бар. Кеттик. Дем чыгарабыз, кармап турабыз. Дем алгыча мурдубуздун таноолорду алмаштыра алда кеттик. Дем алабыз. Таппай калгандачы кайсы мурду менен дулду менен деп. Эки колум менен Дем чыгаруу. Болду Айзура. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Эң сонун. Дем алуу менен кошо колубузду өйдө, согончокту көтөрөбүз дагы. Дем чыгарганда колубузду ылдый түшүрөбүз. Согончокту түшүрөбүз, кеттик. Дагы. Эми эле ушул нукта бир йога темасындагы кыймыл аракет сиз деген же сыртка карай, же бирибизге жакын, Мен килемченин башына кетем. Колубузду өйдө көтөргөндө дем алам. Демди колубузду түшүргөндө дем чыгарабыз, Сен бийлеп атасың го Дем белек. алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алганда колубузду өйдө, согончокту түшүрөбүз дагы, дем чыгарганда жамбаш линиясы артка, колубузду астыга. Ой, Кармап турабыз, бир дем алабыз. Дем чыгарганда колубузду ылдый коебуз дагы, анан сол бутубузду артка коёт экенбиз. сол бутубуз. Колубузду өйдө көтөрөбүз, дем алабыз. Бирок ылдый жака отурбайбыз, тескеринче өйдөрөөк көтөрүлүп, бүт булчуңдарды чыңалдырабыз. Кармайбыз, дем алабыз. Дем чыгарганда кичине астыга төшүбүз менен колубузду тартабыз, дем чыгарабыз, дем алабыз. Акырындык менен арткы согончокту коебуз, анан оң колубузду ылдый жака түшүрөт экенбиз. Сол колубузду өйдө жака дем алабыз. Кеттик. Эми ушул позицияда кишинин жамбаш линиясын ылдый жака түшүрүп койсок болот. Анан төшүбүздү өйдө көтөрөбүз. Бул кетпейт деп атам го. Дем алабыз. Согончокту коебуз. Эми акырындык менен ушул позицияда сол колубузду да коёт экенбиз. Төшүбүздү астыга дем алып турабыз. Дагы дем алабыз. Акырындык менен колубузду сыртка карай, анан оң бутубузду артка. Кишинин жамбаш линиясын өйдө жака, анан астыга кайра планкага. Өйдө ылдый кыймыл аракет. Дем чыгарабыз. Ай, белим. Дем алабыз. Ай, белим. Дагы дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дагы бир жолу. Эң сонун эми сол бутубузду астыга коебуз. Кайра колубузду өйдөрөк. Ой, Кеттик. кана сенин жакшы көргөн рубрикаң эмес. Жакшы эле көрүп атам. Эми Жасай албасаң артка карай. жаман көргөн рубрика дегенден алысмын албетте. Бул позицияда бул бир линияны түзөт экенбиз. Кайра муну өйдөрөк көтөрөбүз. Төшүбүздү дагы. Ушул позицияда бир бутубуз менен кошо колубузду бир линияга коёт экенбиз.
Анан кайра Ана сен тренер эмес ылдый белек. түшүрөбүз. Иә белек. Кеттик. Дагы төшүбүз өйдө. Дагы. Дагы. Эң сон. Ылдый жака түшөбүз. Төшүбүздү ылдый жака. Жамбаш линиясын ылдый жака. Көкүрөк менен жакшылап дем алып, дем чыгарып. Дагы. Эми бутубузду артка. Жамбаш линиясы өйдө жака. Мен ошону көтөргөндөчү могу белим аябай белимби, куймулчакпы, аябай Албетте түрдө анткени деген бул чоюлуу көнүгүүсү. Ошондо Ошондуктан кыскарып калган тренажердагы булчуңдардын баары чоюлуп атат. Эми оң бутубузду асты жака, сыртка карай килемчен, сыртка. Анан кайра жамбаш линиясын көп көтөрбөй, артка. Сол бутубузду төшүбүздү астыга, дем алууну унутпайбыз. Артка. Дагы бир жолу. Артка. Дагы. Эң сону сыртка. Эми акырындык менен жамбаш линиясы артка. Анан бирден бутубуз менен кошо өйдө көтөрүлөбүз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз, бирок эс албайбыз. Кайра ошол эле нукта. Дем чыгарабыз. Колубузду ылдый жака. Эми оң бутубуз менен артка. Төшүбүздү өйдө. Ошону кайталайбыз. Астыга. Эми колубузду белек. Кеттик колубузду. Кайсы кол эле? Сол кол, Кайра эле колду түшүрөбүз. Бирок бат-баттан, Бат-баттан кетип билейик. Эми артка. Өйдө жака. Ылдый жака. Өйдө. Оң бутубузду астыга. Төшүбүздү өйдө. Кичине көтөрүлөбүз. Алдыга умтулабыз. Эми Андан көрө билеген жегилдичи. колубузду түшүрөбүз, унутпайбыз. Дем алабыз. Дагы. Ылдый түшөбүз, төшүбүз менен. Бизде күн сайын үйдөчү, биз менен кошо кайталагандар гана түшүнөт болуш керек бизде. Албетте түрдө, Анын арасында дала күнжө менен төлө бүбөйжө бар бирок. Башлар Фанат болсо. Сыртка карай. Өйдө жака. Жашы 80ге жетип калбаса дагы, ошо биз менен кыймыл аракет жасайт. Ошо эжекелерге чоң салам. Чоң салам бизден. Эми Биз менен негизи эле чогуу кылган. Өйдө көтөрүбүз. Теле көрүүчүбүзгө бизден чоң салам жолдойбуз. Ылдый жака. Шунчалык чоң Анткени салам. сиздер биздин абалды түшүнгөн. Дем алабыз. Бир гана сиздер дебейли. Дем чыгарабыз. Кичине кыйнап койдум, бирок буну деген бат-бат нукта. Уктап калышты, калп эле. Билек. Бөтөрсүн деп койбойсуң. Бул позицияда негизи деген Сурья намаскар деп коет. Эртең мененки күн чыгаардын алдындагы жазалган көнүгүүлөрдүн бири. Бул деген кичине эле кыскартма позициялары. Эгер эртең менен оң бутка, сол бутка жазап туруп 2-3 жолу жазап койсоңуз, сонун болот экен. Адаттагыдай бутубузда, колубузда, толку боюбуздун баары иштеди. Ошондуктан эртең мененки Сурья намаскардын үзүндү. Эмне үчүн дал ушул күн чыгаарда жасалат бул көнүгүү? Дем алууну кандай десем, ойгонуудан баштап дем алууну коюп туруп, анан эртең мененки зарядкада экен. Анан чантра намаскар деген бар. Ал болсо тескеринче кечки уйкуга даярдыкка жардам бере турган көнүгүүлөрдүн бири экен. Аякта деген кичине мындай кандай десем, кан басымы кичине башкачараак иштейт, кыймыл аракети кичине башкача. Эми ушу менен кошо кичине чоюлуу кыймыл аракети, анан бүгүнкү көнүгүүлөрдү бүтүрүп койсок деле болчудай, Кетиңиз. Бүтүрөлү дегенде белек жандана түштү го. Бул позицияда дагы эле йогадан алынган даракча позасы. Негизи эгер кыйындык жаратып атса, бутуңузду астыга коюп алсаңар, мында кичине ылдый жактан койсоңуз болот, сыртка карай койсоңуз болот. Эгер баары жакшы болсо, астыга карай анан өйдөрөөк көтөрөсүз. Бирок тизеңиз, бүктөлгөн тизеңиз сыртка карай, төшүңүз анан жамбаш линиясыңыз астыга карай. Анан акырындык менен ылдый жакка отурабыз,
Анан арткы отургочка отургандай артка умтулат экенбиз. Кеттик. Төшүбүздү астыга, белибизди ийбейбиз, бир линияда. Дагы ылдый жака. Анан дагы ылдый жака түшөбүз. Белек кеттик. Бутузга тие тургандай, Жана белек айтып атпайбы? Белим тартылып, кишини ооруп атат депчи. Ал бутуз менен кошо жанакы бутуздун жоон булчуңдары менен белибизди кыска булчуңдарын тартып, чоюга жардам бере турган сонун көнүгүү экен. Ошо менен түшүнбөй калып атам, белимби жеп коймокчу. Жок, белиңизде эгер таптакыр бел булчуңдары кысылып кармалып калганда омурткалар балким жандагы нервтерди кысып коюп атат, Кеттик сол бутубузга. Баары жакшы болсо, дагы өйдө көтөрөбүз. Артка карай умтулабыз, кармап турабыз. Төшүбүз менен. Мага сага сол бутка оңойбу, жок оңойбу. Экөө тең бирдей эле болот атат. Баары сонун эсби. Дагы төшүбүз менен ылдый жака. Ой! Дагы. Кана кылабыз. Артка карай дагы отурабыз. Ылдый жака. Алдыраак. Өйдө көтөр. Алдыраак. Азыр жыгылып калам отурабыз. Белектин Тургуза жардамы. албай. Эми бутубузду жакшылап жүйүтүп алгандан кийин согончокторду бири-бирине карай, манжаларды сыртка карай, анан ылдый жакка отурабыз дагы, согончокту көтөрөт экенбиз. Дагы белек. Анан өйдө ылдый согончокту эле көтөрөбүз. Баары жакшы болсо, тизе сыртка карай умтулат, төшүбүз астыга карай умтулат. Кеттик, кишим. Эми оңдон солго өттүк. Ушулсан экен. Балким. Оор Дагы? эле белек. Сен тура эмес кылатсың, конечно. Неге? Эми ылдый жака, белек. Меники туп туруп атат, айзыран Ылдый ичи жака. күйөт окшойт бирок. Дагы. Ичин күйсө тозалат. Ылдыйраак, пружина сымал кыймыл аракет. Эң сон. Эми оң жака өтөбүз дагы, сол колубузду тартабыз. Кеттик. Сол колубуз менен кошо кабыргалар тартылат. Ошондуктан төшүңүздү өйдө алмаштырабыз. Дагы төштө өйдө. Ой. Эң сон. Дагы ылдый жака. Аны өйдө макул көтөрөлөлү. Дагы. Канча убакыт бар экен дагы белек? Бүтүп калды окшойт. Чын эле, же ылдый жака дагы түшөлү? Дагы бир ылдый чыкпай эле. Кеттик. Эң сонун. Эми акырындык менен колубузду манжалар менен ылдый жака, баш манжа сыртта калат. Анан төшүбүздү астыга. Чыканак ийилип турат. Анан чыканак менен кошо, манжалар менен тартып, төшүбүздү астыга. Акырындык менен тескеринче оң кандай инибиз менен ылдый түшөбүз. Алмаштырабыз. Белек шашпаңыз. Оңго. Белек жөн эле бийип атат кара жорго. Айзыра сен Солго. ылдыйраак болуп турат. Солго ылдый түшкөндө негизи деген башыңыз белдин бир линиясында болуш керек. Белектин көргөзүп кетсем, белек ылдый жака, анан кандай десем, төшүңүздү өйдө жакшыраак отуруп бир аз белек. жакшылап манжа менен тартасыз, белиңизди тартасыз, башыңызды ылдыйраак. Белибиз менен омурткалар бир линияда болуш керек, Алмаштырабыз. Сен мени карабай кылбайсың. Жыргап турат. Дагы. Оңой экен бул. Бул деле Ой жанакы экен. белди чоюга, Жыргап түштү. жакшы жардам берет. Өйдө көтөрүлөбүз. Дем алууну өз нугуна коебуз. Жакшылап дем алып, өзүбүзгө жакшы маанай тартабыз. Дем чыгарганда азыркы кандай десем, кыйналып калган моменттердин баарын чыгаралы. Дем алууда кайра эле өзүбүзгө ден соолук, Ден соолук келсин. Ушу менен жыйынтыктайлы. Дем чыгарып туруп, туруп. ушул позицияда деле бүтүрүп койсок болот. Силерге рахмат, биз менен кошулуп жазаңыз. Бүгүнкү көнүгүүлөр йога стилинде болду. Бүтүрүп айс деле жыйынтыктап койдун. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Мындай баарыбыз, Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз эми эфирди улантабыз. Айска болсо терең ыраазычылык.